Мен биринчиден жалпы биздин ак халатчандарга, медицина кызматкерлерине чоң ыраазычылык билдиребиз. Бул пандемияда өздөрүнүн өмүрүн тобокелге салып, кошо иштештик, башыбыздан өткөрдүк. Бирок бүгүнкү күндө мындай коомчулук дагы, биз өзүбүз дагы бир жакшы мындай маани бербей атабыз да. Бардык нерсенин алдын алышыбыз керек. Баягы алдын алган иш жакшы болот да. Ошон үчүн мына Эдил Жолдубаевич талапты катуу коюш керек. Жерлерде мына маска кийгизип, тартиптерди сактап алсак, баягындай болуп көрдүк го. 2020 жылы аябай оор болуп калды. Күнү келгенде баягы изоляцияларда местоларды таппай калдык да. Эми азыр бардык нерсеге даяр болуп калдык деп атасыздар, бирок алыскы мына Нарын, Баткен, Ош областынын алыскы райондоруна дагы жакшы көңүлдөрдү буруп коюш керек да. Анан менде бир сизге, министр мырзага суроом бар эле. Мына Ош шаарындагы балдардын инфекциялык ооруканасында билесиз, өзүңүз барып ачкансыз, 100 орунду. Бирок ошол мезгилде биз айтканбыз, ачпай туруп турайлы, толук бүтүрүп анан ачайлы деп. Бирок шашылып ачып коюп, мына бүгүнкү күндө биз өткөндө ушул шайлоо маалында да суроолор болуп атты. Прачечныйлары, тамак даярдоочу ашканалары, баягы ушул дагы толук эмелер бүтпөй калыптыр да. 100 орунду оорукананын кээ бирки кошумча корпустары. Ушуга проектлери даяр эле да. Ушуну качан толук бүтүрөбүз деген ойлоруңуздар бар? Таалайбек Насырбекович, сизге ушул вопрос боюнча чоң рахмат. Себеби 370 койкалык ал жердеги ремонтту берки эскиники 2 жылга чейин бүтпөй калып, жаш балдардын бардыгы, инфекционный больнолордун бардыгы бир 70 километр ар жакка барып жатып жүрүшкөн. Анан кийин биз эски корпусун ачып, жаңы корпусун экинчи, үчүнчү пандемия келгенде место жок болуп калып, бул сиз туура айткансыз, строительдер тиги булар бүтпөй калганда биз ковид оорусу менен каяка барып жаткырарыбызды билбей калып, мен барып өзүбүздүн мындай нарушение кылып эле ачып бергенбиз. Бирок ал жерде биз көзөмөлдөп атабыз, дем алыш сайын айтып атабыз, ал жердин өзүнүн главврачы Кыялбек деген абдан активный бала. Алар менен биз, мен ойлоп атам, бүт бар жанагы кемчиликтердин бүт бардыгын строитель менен сүйлөшүп атабыз, жакын арада чечип беребиз. Алымқан Садырович, мен эми ошол шаарды башкарган мэр катары айтып атам да. Себеби биз башын баштап, аягына чейин толук бүтүп калса жакшы болот дегенбиз, бирок ошол мезгилде 2 корпус тең биз толук бүтүргөнбүз. Муну шашылыш эле негедир ачтыңыздар да. 20 секунд кошуп коюңуз. Негедир ачтырдыңар да, мына аягы мына ушундай болоорун билгенбиз. Мына азыр бүтпөй турат. Эдил Жолдубаевич, мына сиз да вице катары жазып алып, ушу чоң шаар, Жалал Абад, Баткен областарынын бүт жаш балдары ошо Ош шаарына келип жатат. Бул өтө чоң көйгөйлүү маселе. Ушуну толук чечип берсеңиздер. Анан дагы бир маселе, мына ВОЗдон 2021 жылга бир 19 миллион сом доллар акча алгансыздар да. Эмне кылдыңыздар, кандай пайдаландыңыздар? Быйыл 5 секунд кошуп коюңуз. 2022 жылга ошо ВОЗдон канча акча аласыздар, кандай пайдаланасыздар деген суроом бар. Эмеге сиздер билесиздер, жана мен докладта дагы айтып кеттим. Биз ушундай ВОЗго благотворительный фонддордун бардыгына кайрылабыз. 19 миллион эмеге сомго бардыгына биз ПЦР менен вакцина алдык. Быйылкы кезде бизде мындай планда ВОЗдо жок. Наоборот, биз ВОЗго Кыргызстан карыз. Биз дайыма ошол жыл сайын ушуну чече албай келатабыз, бирок дайыма бизге жардам берип атат. Биз кандай муктаждык болсо, биз ошол бардык ВОЗго, КАВИге бүт баарына жазып беребиз. Алар кандай жардам берет, биз билбейбиз.